бесплатно капсул для строительства парка. Предварительно разработана генеральная схема парка. Он поделен на 8 основных зон. Это зоны парковки, прогулочные. Жалал-Абад шаарында Кыргызстан менен Орусиянын аймактарынын достук паркы түзүлөт. Бул паркты куруу үчүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук капсула салышты. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Артем Новиков бул паркка коомдук иш-чараларды өткөрүү үчүн аянтча, парк павильондору, веложолдор, балдар аянтчалары, ролик аянтчасы, стол оюндары жана шахмат аянтчасы, ошондой эле спорттук кластер курулат. Парктын аянты болжол менен 7 гектарды түзөт, курулуш иштери кийинки жылы бүтөөрү күтүлүүдө. Жалпы инвестициянын көлөмү $2 миллион.